Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан сиздерди күтүп көргөн бул наар көрсөтүүсү. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен биргеликте өзгөчө ширинlik жасайбыз, же болбосо десерт. Десерттин аталышы быштак жана алма кошулган пирог. Негизинен биз майрамдарда, туулган күндөрдө же болбосо тойлордо базарлардан, дүкөндөрдөн атайын тортторду сатып алабыз. Мен айтар элем, эгерде сиз жакындарыңызга сөзсүз түрдө бере турган болсоңуз, анда үй шартында эле колдон келсе өзүңүз жасап берсеңиз жакшы. Анан ал жасаганда эмне? Жасаганда ага эмне кошулат, натуралдуу азыкпы, кантип жасалат, бардыгын өзүң көрөсүң дагы. Ошондо мындай кепилдиги бар десем дагы болот да, андан сырткары өтө пайдалуу. Дал мына ушул бүгүн жасалуучу алма жана быштак кошулган биздин пирогубузга эмнелер керек келет? Мен сиздерге айтып өтсөм, ал эми сиздер болсо эстеп калсаңыздар. Быштак бул өтө майлуу эмес, орточо быштакты аласыз, 200 грамм керек келет. Жана ошондой эле сметана 3 аш кашык, ошондой эле 200 грамм un кошобуз. Сөзсүз түрдө бул пирогдун негизги өзөгүн түзөт. Анан жууган май бир аз эле 20 грамм кошуп коебуз. Андан сырткары бул жерде кум шекер бар. Кум шекер 150 грамм. Анан сөзсүз түрдө алма. Эң сулуу алмалардан алабыз дагы. Бул алмаларды дагы кошобуз. Көк алма, кызыл алма кылсак, биздин пирогубуз кооз чыгат. Андан сырткары ушул көлөм бериш үчүн, биздин пирогубузга көлөм бериш үчүн бул разрыхлитель деп коет. Мындай атайын кондитерлик азыктарга кошулат. Бул көптүргү сыяктуу. Биздин жасап жаткан пирогду көптүрөт десем болот да. Жана ошондой эле бүгүнкү пирогго 4 даана жумуртка да керек келет. Анда биз пирог жасоону баштайбыз. Эң алгач табакты алабыз дагы. Биз болсо жумуртканы чагып, ага кум шекерди кошуп, жакшылап аралаштырышыбыз керек. Жумуртканы чагып алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, эми болсо кум шекерди кошобуз. Кум шекер жогоруда айткандай эле 150 грамм. Эгерде татууну жакшы көрсөңүз 200 грамм кошуп койсоңуз дагы болот. Эми болсо, урматтуу көрүүчүлөр, биз атайын миксердин жардамында жакшылап аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырып алдык, ардактуу көрүүчүлөр. Көбүкчөлөр пайда болгон кезде монтип көтөрүлүп, жеңил көрүнүп калат. Ошол убакытта биз токтотобуз дагы башка азык-түлүктөрдү аралаштырабыз. Азыр болсо биз сметана жана быштакты аралаштырабыз. Бул быштак жогоруда айткандай эле орточо майлуулуктагы быштак 200 грамм. Мунун үстүнө биз сметана кошобуз. Сметана 3 аш кашык болуш керек. Мына быштакты дагы аралаштырып алдык, жакшылап. Эми муну дагы бир аз кайсалдырып, биз унга разрыхлительди кошуп аралаштырышыбыз керек да. Бул жерде 200 грамм un жана ошондой эле 10 грамм разрыхлитель же болбосо көптүргү десек болот да, кондитерлик. Муну дагы жакшылап аралаштырышыбыз керек негизинен.
Урматтуу көрүүчүлөр, бардык азык-түлүктөрдү биз өзүнчө монтип идиштерге салып, аралаштырып алгандан кийин эми болсо баарын кошуп, аралаштырып, анан атайын кондитердик форма бар. Мына ошого салып, үстүн болсо алма менен кооздоп, духовкага жөнөтсөк эле болгон. Сиздер наар көрсөтүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Дал мына ушул көрсөтүүнүн өнөктөшү бул Ош шаарында жайгашкан Кутордо кафеси. Эгерде сиз даамдуу азыктар менен азыктанууну кааласаңыз, дал мына ушул кафеге барсаңыз болот. Эми болсо биз быштакты кошобуз. Бул жака эсиңиздерге сала кетсем, жумуртка жана ошондой эле кум шекер, анын үстүнө быштак менен сметананы кошобуз, аралашмасын. Эгерде миксер жок болсо, үй шартында мондой аралаштыргыч, же болбосо венчик деп коет. Ушу венчик менен эле аралаштырсаңыз болот жардамында. Бир аз күч керектелет. Бирок ошол миксерде эле аралаштырат. Эми мунун үстүнө акырын биз ун кошобуз. Ундун жарымын кошуп, бир аз аралаштырып алалы. Миксерди пайдаланабыз. Себептен жакшы аралашыш керек. Мына биздин пирогубуздун негизги өзөгүн түзгөн азык даяр болду. Эми биз кондитердик формага куябыз дагы, анын үстүн бул жакта турган алмалар менен кооздоп чыгабыз. Жогоруда айткан 20 грамм жууган май менен биз кондитердик форманы бир аз майлап алышыбыз керек. Себеп дегенде бышкандан кийин биздин пирог бул жака жабышып калбаш керек. Мына эритип алдык. Муну ушул эле кондитердик формага куябыз дагы, жакшылап майлап чыгабыз. Жакшылап монтип майлап алгандан кийин, эми болсо биз кондитердик формага атайын даярдап алган азыгыбызды куябыз. Эсиңиздерде болсун, урматтуу көрүүчүлөр, кондитердик формага куйгандан кийин сөзсүз түрдө үстүн тегиздеш керек. Ортосу айрыкча бийик болуп калбаш керек. Бир аз чукур болсо боло берет. Себеп дегенде биздин жасап жаткан, негизи эле жасалган пирогдордун биринчи кезекте ушул ортосу көтөрүлөт да. Ошол себептен ортосун бир аз чукурураак кылып, чекелерин бир аз бийигирээк кылып койсок болот. Пирогду формага куйдук. Азыр болсо биз алманы алабыз дагы. Ушул 2 же 3 алманы кесип үстүнө кооздоп кошобуз. Ушул учурда, урматтуу көрүүчүлөр, биз духовканы жандырып коюшубуз керек. Себеп дегенде анын ичи кызып.
Алманы сырты менен кошкон жакшы. Негизинен сыртында да көптөгөн витаминдер бар деп айтылат эмеспи? Ошол себептен сырты менен да кошобуз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, төмөнкүдөгү ыкмада кесе баштайбыз. Негизинен алма эң пайдалуу деп айтылат. Ошондуктан сиз күнүмдүк турмушта сөзсүз түрдө алма жеп турушуңуз керек. Андан сырткары алманы дайыма эле эгерде балдарга бере турган болсок, чийки бере турган болсок, мисалы алардын көңүлүнө тийиши да мүмкүн. Ошол себептен алмадан сиз запечённый яблоко же болбосо алманын бышырылган түрүн дагы жасап берип турсаңыз болот. Ушундай эле кылып пирогго кошуп же болбосо өз алдынча бал менен, ар кандай кыямдар менен берсеңиз дагы болот. Бысмылла дейбиз дагы, биз алманы тизе баштайбыз. Тизгенде дагы бир кызыл, бир көк кылып тизиш керек. Биз алма менен дагы пирогду кооздоп бүттүк. Өзүңүздөр көргөндөй аябай кооз, бул жерде жашыл, кызыл жана ошондой эле пирогдун камыры. Азыр биз ушул тапта духовкага жөнөтөбүз. Бул 180 градуста 35-40 мүнөттө даяр болот. Карап турасыздар, кээ бирлердин ушул духовкасы батышышы мүмкүн, кээ бирлердики акырын ысышы мүмкүн. Негизинен көзөмөлдөп турган жакшы. Кеттик анда, биз духовкага жөнөтөбүз. Буюрса, биздин пирог 35-40 мүнөттүн аралыгында даяр болот. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин наар көрсөтүүсүнүн өнөктөшү бул Котордо кафеси. Түрдүү азыктардын түрүн жасап кардарларга сунат. Сиз дагы кааласаңыз барып көңүл ачып отуруп келсеңиз болот. Азыр болсо 35-40 мүнөт убакыт өттү. Биз болсо бул жакта даяр болгон пирогду алабыз. Аябай кызарып бышыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй акырын формадан чыгарып алабыз. Биз болсо үйдө бар эле кыямды кошобуз, алча кыямын. Сөзсүз түрдө мындай пирог же болбосо десерт сиздин үй бүлө мүчөлөрүңүзгө жагат деген ойдобуз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюш.